Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынан $95.000 конвертивинде салынган, мансард кылып жасаса боло турган мына ушул үй сатууга чыкты. Сырттары утепление болгон 4 соток участокта газ, суу, свет, канализация бардык шарттары бар. Шаарга карайт. Бул Бишкек шаарынын батыш тарабы Ала Тоо 2 конуш болуп калат. Көчө тарабында гүлдөр отурулган, пескоблок менен тосулган көчөлөр экенин көрүп турасыздар. Бул Ала Тоо 2 конушу Карасай көчөсү болуп калат. Телефон номерлерге чалсаңыздар болот. Мен эми үйдүн шартын көрсөтөйүн. Баякы той кылганда эшиктерди ачканда мына көрүнүшү караңыздарчы. Сонун үстүнө дагы бир 2 комната мансард тибинде кошсо болот экен. Бирок жабып эле тосулуп эле турат, көрүп турасыздар. Отоплениясы газовый, ичинде 4 бөлмө зал бар, 2 спальня, кухнясы өтө кенен, туалет, душ, топ газ дагы бүт ичинде. Бул жерде 2 уна, кааласаңыздар бир 3 уна киргизсеңиздер дагы болот. Бул жагында жүзүм бакка атайын мындай каркастар тургузулган экен. Үйдүн сырты мындай дождик формада шыбалган, полный утеплениясы болгон. Мынакей пеноплекс менен утепление болгон. Эми бир сыра актап сырдасаңыздар дагы болот. Бирок үйдүн дээрлик абалы өтө жакшы. Сыртта прожекторлору коюлган, көчөдө дагы прожекторлор бар. Көчө кенен көрүп турасыздар мынакей. Мен эми ичин кирип көрсөтө берейин туугандар. Жүрүңүздөр. Үйдү сразу кирип көрсөтөйүн. Бүт коммуникациялар кошулган. Даяр кирип эле жашай бере турган үй. Бул жерде киргениңиздерде сразу прихожка болот. Оң тарабыңыздарда 2 эшик көрөсүздөр. Биринчи эшигине киргениңиздерде бул жерде мынакей душ, бул жагында раковинасы, кааласаңыздар туалет кошсоңуздар да болот. Бирок туалетти сыртка кылыптыр. Бул душевой санузел болуп калат ошондо. Вытяжкалар коюлган. Даяр ысык суу, муздак суу бүт бар. Так, андан кийин өтүп туруп бул жака келгениңиздерде бул жакта мынакей отопление. Азыр газовый отоплениеде турат. Вдруг газ токтоп кала турган болсо, бул жакта көмүр менен дагы үйдү жылытканга болот. Бул жакта мынакей бойлерлер, атайын ысык суу ысыта турган бойлерлер, бочкалар дагы бар экен. Так, андан кийин бул жака кирсеңиздер, чаган коридор. Сол тарапта кухня, андан ары спальняга кирип кетсе болот экен. Кухня чоң узун туугандар. Үй өзү 12 10го 9 салынган экен. Бул жакта болсо мынакей бир спальня. Бир кровать койсоңуздар болот, кааласаңыздар бул жака да бир кровать койсо болот экен. Бул жакта азыр мына сүрмө шкафтар турат. Үйдүн ремонттору сонун. Кошумча ичинде ремонт кереги жок. Бул жакта компьютерный стол дагы бар экен коридордо. Бул жакта чоң коноктордун бөлмөсү. Мебелдерди, ичиндеги аш овкаттарды өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Бул жакта кондиционер коюлган. Ички абалы мына ушундай. Сонун жаркыраган бул гостевой зал болуп калат. Мына бул жактан күн тиет постоянный. Жүрө бериңиздер. Кийинки бөлмөлөрдөн көрсөтөйүн. Бул жак болсо мынакей кухнясы. Бул жакта тамак жасай турган кухонный мебелдер турат экен, холодильник. Бул жагында вытяжка дагы бар экен. Ортосунда мына бул жерде вытяжка кое турган орду дагы коюлган. Паровое отопление, аябай жылуу үй. Бул жакта мынакей тамактана турган орду. Мына бөлмө болсо бул жак спальня болот. Так, бул жакка өтсөңүздөр. Бул жак болсо мынакей спальня бөлмөсү, ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бул жакта шкафтар турат. Полный өзүңүздөр хозяин менен сүйлөшүп, баалашсаңыздар болот. Несі калат, несі кетет, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Так, бул жактан биз кайра кухняга чыгып, анан сыртка чыгып кетебиз. Жүрүңүздөр, эми сырттагы кошумча дагы курулуштар бар экен, ошолорду дагы бир сыйра көрсөтөлү. Негизи үй аябай сонун түшкөн. Кышта жылуу, кышта бир 5000 сом тегерегинде газга төлөнөт дейт бир айда. Эми азыр көмүрдө эле бир 5000-6000 сом болуп калды. Бул жакта колду кир кылбай, сразу газ менен эле үйдү жылытсаңыздар болот. Бул жакта сирена тургузулган, огород пустой. Кааласаңыздар бул жака дагы курулуштарды курсаңыздар болот. Же болбосо бак кылсаңыздар, көчөт тиксеңиздер болот экен. Так, суу кородон да чыккан туугандар. Бул жакта болсо очок гана, мынакей биринчиси. Бул жерде каркастар бар деди. Темирлери, майда нерселери алынган экен, бирок очок салынбай калып калган. Бул жерде очоктун орду көрүңүздөр, шыбап койгон. Үстүнө утеплять этип, айнектерди салсаңыздар, бул жакта эле жылуу зона болуп калат. Андан кийин дагы бир помещение мынакей. По желанию летний кухня кылып койсо, же комната кылып койсо деле боло берет. Же квартира кылып койсо деле боло берет экен мынакей. Караңыздар, бул жерде помещение, бул жагында сырткы ажатканасы. Бул жакта дагы бир помещение бар экен. Мынакей. Эми бул хозпостройка. Каалаган курулуштарыңыздарды, каалаган бөлмөлөрдү иштетсеңиздер боло берет. Баасы $95.000 башында айттык сиздерге. Чалып, ээси менен түз сүйлөшүп көрүңүздөр. Кызыл китепте документтери полный
так экен, алмашуу варианттары жок. Мына акчага сатылат дейт.